Сиз кыскача түшүндүрүп берсеңиз, ошондо нотариус өзүнүн чечими менен эки адамдын ортосунда талаш эмес, бир келишим болсо, өзү приказдын негизинде чечим чыгарып, аны сот аткаруучуга жөнөтөбү? Ооба, эгерде талашсыз иштер болсо, бул жерде сот адилеттүүлүгүн жүзүгө ашыруунун кажети жок иш болсо, анда ушул мыйзам долбоору күчүнө киргенде нотариус тиешелүү буйрук чыгарат. Ошол буйруктун өндүрүштүк аткаруучу производствосы ошо сот аткаруучуларга өткөрүлүп берет, анан алар иш жүзүн ашырат. Исполнительное производство передается судебным исполнителям. Биз нотариуска прокуратурада жана сотто жок мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон жокпузбу ушу менен? Жок, бул жерде ошо талашсыз иш болгон учурда гана ошол нотариустар укуктуу болот, ошо тиешелүү буйрукту чыгарганга. Ооба. Эгерде талаш болуп калса, билинип калса, кийин, мисалы, буйрук чыккандан кийин бир тарабынан тиешелүү арыз түшсө, анда бул буйрук жокко чыгарылат. Андан кийин бул сот өндүрүш аркылуу жүзүнө ашырылат да. В рамках искового производства. Мисалы, эки адамдын ортосунда келишим түзүлдү. Бул жерде жазуу жүзүндө деп турат. Эки адамдын ортосунда келишим түзүлдү. 100 000 сомго карыз алган боюнча. Анан экинчи адам келип туруп карызын берген эмес болсо, келип нотариуска кайрылса, нотариус чечим чыгарып береби ошондо? Ошондо нотариус тиешелүү буйрук чыгарат, ооба. Нотариус экинчи тарапты укпай туруп чыгарып атат да, туурабы? Бул жерде экинчи тараптын катышуусунун зарылчылыгы жок, бирок ошо нотариалдык буйрук чыккандан кийин экинчи тарапты маалымдаганга милдеттүү болот да нотариус. Буйрук чыгарганга чейин маалымдаса болбойбу? Жок, бул мыйзам долбоордо ал каралган эмес, эки тараптын катышуусунун зарылчылыгы жок бул жерде. Ооба, бул деген биздин сотто жок мүмкүнчүлүктү, сотто жок укуктарды нотариустарга берип коет дегенди билдирет булчу. Сот деген бул сот адилеттүүлүгү ошондо, сот эки тараптын укугун угуп чыгып туруп, талаш эмне жөнүндө болуп атат, кандай маселе болуп атат, ошону угуп туруп анан чечим чыгарат. Кайрылган адам талаш болбосо эч качан сотко кайрылбайт, кайрылган адамчы. Аз мисал алимент дейбиз же 100 000 дейбиз же кимдир бирөө машина алган болсо, алып барып эле ага кандай чара көрүлөт анан? Сот аткаруучу кандай чара көрөт? Кыргызстандан чыкканга чектөө коебу, же болбосо аресттерге коебу, анын мүмкүнчүлүктөрүн, мүлктөрүн чектейт, туурабы? Туура. Бул жерде талашы жок иш дегенибиз, эки тарап тең, ошо сиз айткандай, тиешелүү бир келишим негизинде бир тарапка акча каражат берген болсо, ал ошол акча алган тарап мойнуна алса, бирок ошол эле учурда ал өзүнүн милдеттерин аткарбай атат. Бул жерде ошондо карыз берүүчү укугу бул ошол нотариуска кайрылат, нотариус тиешелүү буйрук чыгарат, ошол негизинде сот аткаруучулар ошол мыйзамда каралган чектөөлөрдү коет. Ошол чектөөлөрдүн натыйжасында анан ошол акча каражат алган тарап берет деген үмүт болот да ошол. Негизи ошол нотариалдык буйруктун ою замысыл ошондо. Негизи. Сот аткаруучунун жумушу, соттун чечими чыккандан кийин негизи. Сот аткаруучу деп өзү айтып турат да. Анын жумушу соттун чечими чыккандан кийин гана негизи чараларды көрөт да. Анан нотариустун чарасын биз нотариустун чарасын сот аткаруучуга берип атабыз. Бул мыйзамга, конституцияга мен ойлойм такыр туура келбейт булчу. Биз мамлекетибизде чоң башаламан калып келебиз. Кимдир бирөөнүн ортосунда 100 000 сом, 200 000 сом, 500 000 карыз болсо, барып нотариуска барып эле чечим чыгарып алып барып, сот аткаруучуга берип коет экен. Анан мүлкүңдү же болбосо чет жакка чыгайын десең, бардык чектөөнү коюп коет атпайбы? Экинчи тарапты укпай туруп, ушундай чечимге келип атат да. Бул мына мыйзам мамлекетибизде мындай азыр түшүнбөй атабыз. Аябай чоң бир ооруга алып келет, элди оорчулуккачы. Ушунда талаш маселе болбосо, эч ким нотариуска да барбайт, сотко да барбайт. Урматтуу депутаттар, каршы добуш берүүгө мен сиздерди суранам. Чоң рахмат.